орустардын ичинде эмес, ошондой эле биздин кыргыз жарандарыбыз дагы. Туугандар, биз Москвада жашайбыз. Бул жерде эч ким бекерге эч нерсе кылбайт. Начинаем. Мен канча жыл иштеп жаткан болсом, уже 10 жылдан ашуун именно недвижимость тармагында Россияда. Ошончо жылдан бери комментарийде эң көп жазылган комментарий бул: агентке төлөп эмне кыласыңар, өзүңөр эле алсаңар болот, өзүңөр эле барсаңар болот. Бекер алып берген агенттер бар, арзан алып берген агенттер бар, риэлторлор. Толгон токой комментарийлер жазылат. Жана бизге келгенде дагы клиенттер көп бул жөнүндө суроолорду беришет. Азыр ошол жөнүндө бир аз талкуу кылсак. Риэлтор сизге эмне үчүн керек? Россияда макал бар: лучше в начале с риэлтором, чем в конце с адвокатом деген. Себеби дегенде көптөгөн айырмачылыктар бар. Биздин ошол эле Кыргызстан менен салыштырчу болсок, аябай көп айырмачылыктар бар документациясында. Ал кандай десеңиздер, эң негизгиси элдин баары билген бул, мисалы үчүн, мураскерлер жөнүндө. Наследство. Наследниктер, бир наследник өзүнө үйдү оформить этип алды, а башка мураскерлер калып кетти. Булардын укугу бузулду. Сиз эртең мындай үйдү алсаңыз, үйүңүздөн дагы, акчаңыздан дагы айырып калыш коркунучу бар. Ал жөнүндө айтпасам да элдин баарына белгилүү да. Үйдөн дагы, акчаңардан дагы ажырап калышыңар мүмкүн. Андан сырткары рента деген договорлор бар. Бул деген бир адамды өлгөнгө чейин багып, өлгөндөн кийин үйүмдү сага өткөрүп берем деген учурлар көп кездешет. Бир эле орустардын ичинде эмес, ошондой эле биздин кыргыз жарандарыбыз дагы бир бабушканы карап, анан мен өлгөндө сага өткөрүп берем деп, экөөнүн ортосунда договор, рента түзүлгөн учурлар дагы кездешет. Аны дагы ондой өзүнүн ишин так билген адискөй агент менен, риэлтор менен иштешпесе, тилекке каршы убактыңызга дагы, акчаңызга дагы күйүп калыш коркунучу бар. Приватизация. Бизде Кыргызстанда приватизация атасы, энеси кимге айтса ошого приватизация болгон, дагы калгандары унчукпай калып кеткен. Россияда андай эмес. Россияда ошол учурда канча адам пропискада турган болсо, канча адам отказ кылган болсо деген өзүнчө бир документтер түзүлгөн. Аны дагы адискөй риэлтор сизге жардам бербесе, сиз өзүңүз алданып калыш коркунучу бар. Агент, риэлтор бул сиздин тынч жашооңузга, үйдү алгандан кийин коркпой, үркпөй тынч жашооңузга кепилдик болуп берет. Себеби дегенде ал өзүнүн ишин так билет жана закондорду так билген адам болот. Буну менен риэлтор сиздин бир эле жагымсыз көйгөйлөрдөн сактап эле калбастан сиздин акчаңызды дагы үнөмдөп берген адам болот. Азыркы учурда, азыр 25-жылда эң актуалдуу болгон бул первичкалар. Застройщиктер, куруучу компаниялар курулуп жаткан үйдөн алуу. Государственный программада, госпрограммалар бар. Семейный ипотека азыр эң популярный, эң актуальный болуп аткан тема. Ал жерде дагы көпчүлүгү жазышат: агентке барып акча төлөп эмне кыласың? Курулуш компаниянын өзүнө эле барсаңар, силерге бекер эле бар жокту кылып берет деп. Же дагы бир жолу бар да, бекер алып берген риэлторлор бар, ошолорго эле барсаңар деген дагы учурлар болот. Туугандар, биз Москвада жашайбыз. Бул жерде эч ким бекерге эч нерсе кылбайт. Эгер сизге бекерге кызмат көрсөтсө, значит ага бирөө төлөп бериш керек. Ким төлөп берет? Куруучу компания төлөп берет, анын үйүн сатып бергени үчүн. Бирок эки тарапка колдонсо болот ал куруучу компания төлөп берген акчаны. Мисалы үчүн биздин компания кандай кылат? Биз сөзсүз түрдө кардардан акча алабыз. Себеби дегенде биз кызмат көрсөтөбүз. Анын одобрение алыш үчүн, документтерин толуктап сопровождение кылыш үчүн биз деген акча алабыз. Анткени дегенде курулуш компания бизге төлөп берген акчаны биз скидка катары клиенттин өзүнө колдонобуз. Мисалга келтире турган болсок, сиз 10 миллиондук үйдү тандадыңыз деп коелу. Эгер сиз
бекер кызмат көрсөтүүнү кааласаңыз, анда агент сиз үчүн бекер кызмат көрсөтөт дагы. 10 миллиондук үйдү 10 миллионго аласыз, бирок куруучу компания агентке 300 миң, 200 миң, ар компания ар түрдүү төлөп берет. 100 миң кээ бирки компаниялар төлөп берет. Сиз бекерге алдыңыз, бирок ошол эле акчаны курулуш компания риэлторго төлөп берет. Бирок ал акчаны курулуш компания сиздин үйүңүздүн баасына киргизет. А биз кандай кылабыз? Биз деген сиз ошол алып аткан үйдү акча сизден алган үчүн сиз бизге 100 миң төлөп үй алдыңыз деп коелу. Ошол эле 10 миллиондук үйдү 10 миллионго эмес, мисалы үчүн 9 миллион 700гө аласыз. Мисалга келсек, ар жерде ар түрдүү скидкаларды сизге алып бергенге биз толук аракетибизди жасайбыз. Кээ бир учурларда миллиондогон суммаларды экономить этилет. Ошон үчүн биздин кардарлар өз алгандан кийин, бул жолду өткөндөн кийин өздөрү көздөрү менен көрүп, өздөрү полный фактты көргөндөн кийин өзүнүн тууган уруктарын, дос чарларын бизге алып келишет. Себеби дегенде алар канча сом үнөмдөгөнүн алар өздөрү жакшы билишет. Дагы бир нерсе, эгер сиз бекер кызмат акыны издей турган болсоңуз, сиздин тандооңуз чектелет. Себеби дегенде баардык эле куруучу компаниялар агенттерге, риэлторлорго акча төлөй бербейт. Значит, риэлтор ал кезде эмне кылат? Сизге акча төлөгөн гана куруучу компаниялардын үйүн сатууга мажбур болот. Сизде тандоо чектелет. Ар бир адам өзү тандоо жасайт. Кимдир бирөө үчүн морально выгодно, удобно акча төлөбөй бекер кызмат алуу, кимдир бирөөгө выгодно акча төлөп, бирок уверенно жатуу. Дагы бир нерсени басым жасап айтып кетчү нерсе, бул деген куруучу компаниядан үй алгандан кийин кээ бирки адамдар 1 ай күтөт, кээ бирки адамдар 1 жыл күтөт. Ключту алып, үйдүн кулпун алгандан кийин дагы иштер бар. Аны деген оценка кылып банкка жөнөтүш керек, страховка жасатыш керек. Жөн эле үйдү кабыл алуу үчүн дагы сиз алданып калбадыңызбы? Сиз канча квадратный метрге акча төлөдүңүз? И по факту канча квадратный метр сизге квартира өткөрүп берди? Эгер ремонту менен алсаңыз, кандай ремонт жасап берди? Ал ремонтту сизге договорго жазылган нерсеге дал келеби, келбейби? Ремонтко колдонулган материалдардын сапаты туура келеби? Договордо көрсөтүлгөн нерселерге же туура келбейби? Анын баардыгын адис менен гана кылганга мүмкүн. Адиси жок, сиз кайра эле баардык нерсени өзүңүз билип, өзүңүз 100% уверен боло албайсыз. Ошон үчүн адис менен барыш керек. Адистин ар бир чыкканы бул акча. Башында үнөмдөмүш болгону менен кийин кайра эле төлөп калыш мүмкүн да. Ошон үчүн өзүңөр издеп, тандап агентстволорго барган бул жакшыраак. Эмне үчүн? Частный агентке баргандан көрө. Себеби дегенде агент жок болуп калышы мүмкүн. Риэлтор там да сизге үйдү алып бергенден кийин башка мамлекетке көчүп кетиши мүмкүн. Бул сферада иштебей калышы мүмкүн. Ар түрдүү себептер болушу мүмкүн. Бирок агентстводан ала турган болсоңуз, агентство калат. Агентствода сизди менен иштешкен адис жок болсо дагы, агентство сиз үчүн келишимдин үстүндө иштеп бекер кызмат аласыз. Бул менен сиз көптөгөн өзүңүздүн акчалай дагы, финансылык дагы жана моралдык дагы пайда көрө аласыз. Жыйынтыкта эмне демекмин? Риэлторду, агентти, агентствону стоматологду издегендей эле издегиле. Өзүнүн ишин так, жакшы билген, кесипкөй адис менен иштөөнү сунуштайм.